Саламатсыздарбы, окуучулар? Таңкы конок шоу кош келиңиздер. Бүгүн биздин виртуалдык студиябызда Гүлназ айым. Саламатсызбы Гүлназ айым? Агай, рахмат. Кош келдик. Баарыңарга саламатчылык. Кечиресиз, меники кичине техническая задержка болуп кетти. Что-то ссылка менен кире албай койдум. Эч нерсе эмес. Баары жакшы. Анда эмесе уланталы. Айткандай эле өткөндөгүдөй коноктон баштайбыз биринчи. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, каяктан болосуз, эмне болуп иштейсиз, кантип келип калдыңыз, ушундай жашоого. Микрофон сизде. Ооба, рахмат, микрофон менде экен. Биринчиден ошо маекке чакырганыңыз үчүн сизге рахмат, Азамат агай. Ошондо мен өзүм тууралуу кыскача тааныштырып кетейин. Мен Шаршеналиева Гүлназ. Өзүм негизи түбүм тегим нарындык. Ата энем нарындан болот. Бирок болсо мен ошо эмеде Чөйрө облусунун Кемин районундагы Кемин шаарчасында төрөлүп өскөм. Ошол жактан чоңоюп, ошол жактан мектепке барып, анан кийин 11-класста болсо ошо Бишкекке которулган болчумун. Бишкектин Бишкек гуманитардык университетинен лицей бар болчу. 11-классты ошол жактан бүтүрүп, анан ошо БГУга тапшырган болчумун. Түз эле лицейден кийин БГУга өткөн болчумун. БГУда болсо чыгыштануу жана эл аралык мамилелер факультетинде окугам. Негизи ошо мектепте окуп жүргөндө эле жапон тилине кызыккан болчумун. Анан ошол багытта улантайын деп университетке өткөндө дагы атайын ошол факультетти тандап, ошо эме специализациясын ошо мындай экөөнү тандай алчу болчусуң. Ошо анан бирөөнү эме япон тили кылып, жапон тилин тандап, экинчиси болсо ошол убакта көчөндө күлбөдүк беле, же экономисттер, же юристтер болчу депчи. Ошо меники экинчи профиль экономика болчу да, международный эл аралык экономика болчу. Ошо мен БГУда 5 жыл окуп бүтүрдүм. Анан жапон тилин жакшы көрчүмүн, ийгиликтерим да болду. Анан негизи ошол өзүм Японияга кетип окусамбы деп ойлочумун. Анан ошо 4-же 5-курста окуп жүргөндө ошо эме атайын бир эмеден университеттен, Хоккайдо университетинен бир стипендия бар болчу. Анан ошого берип көрдүм, бирок тилекке каршы ал стипендияны ута алган жокмун. Жөн эле барып окуй алган бир мүмкүнчүлүк берилди. Бирок баарыбызга маалым болгондой, Японияда негизи баардык нерсе кымбат да. Мен получается билетин да өзүм алышым керек болчу, жашаганымда да өзүм төлөшүм керек болчу, окуу үчүн да төлөшүм керек болчу. Анан ошентип мен ал жака бара алган жокмун. Бирок университетте окуп жүргөндө ошо жапон тили боюнча ар кандай конкурстар болчу да. Эң мындай популярный болгону деген бул эме болчу да. Спич деп коюшчу, спич контест депчи. Ошо сочинение жазып, жапонча сочинение жазып, анан ошону жюринин маңдайында, көрүүчүлөрдүн маңдайында жактап беришиң керек болчу. Ошону көркөмдүү мындай дикция, акцентиң менен окуп, жатка окуп, анан жюрилер атайын суроолорду беришчү. Ошо суроолорго жооп берип, ошондо конкурстарга катышчумун да. Негизи өзүмө жакчу. Анан мугалимим дагы ошо зав кафедра өзү Япониядан келген, Кыргызстанда көп жыл жашаган, акылдуу, илимдүү, билимдүү мугалим болчу да. Анан ошо аябай жардам берип, машыктырып, көп нерселерди үйрөтчү. Анан ошентип 5-курска чейин окуп келдим. Анан 5-курста ошо берки айткан стипендияны ута алган жокмун. Анан ошол мезгилдерде как раз дипломдук ишти жазып жүргөн кезде, госэкзамендерге даярданып жүргөн кезде ошо группалашым айтып калды да, Турцияда ушундай эме экзамен бар экен стипендияга депчи. Кааласаң катышып көр деп, ошол жака катыштым.
эме стипендия утуп биякта Турциянын билим берүү министрлигинин стипендиясы болчу. Ошо бүт жатаканасы, окуусу баары акысыз болчу. Андан тышкары стипендия берилчү да. Анан макул деп аяка өтүп, анан Турцияга барып ошо магистратураны окуйм дедим. Ошентип анан Турцияга келген болчумун. Турцияга келип, бир жыл Анкара шаарында, Турциянын борбор шаарында бир жыл түркчө үйрөндүк, курстарга барып, андан кийин ошо университет ошо курстарды ийгиликтүү бүтүп, анан экзамен бердик. Экзамендерди бергенден кийин ошо түркчө билет деген сертификатты алып, университет тандадык. Анан ошентип анан Стамбулга келдим. Ошо Стамбулда магистратурамды окудум, эконом теория боюнча. Аны 3 жыл окугандан кийин бүтүрдүм. Ошо бойдон турмуш куруп, Стамбулда жашап келатам. Ошо кыскача мен тууралуу ушундай. Абдан кызыктуу экен. Жапон тили, экономист, Стамбулда жашап. Сонун таңкы конок жаңы грандар ачылып атат. Араса коноктор менен таанышып, жакыныраак. Стамбул жагып атабы сизге? Кандай Стамбулда жашаган? Ооба, мен Стамбулду, Бишкекти, Кыргызстанды, өз мекенимди кандай жакшы көрсөм, Стамбулду да ошончолук жакшы көрөм. Стамбул негизи өзү мындай баары айткандай мындай колоритный шаар да. Анан бирок бир минусу бар, бул эл абдан көп. Анан жолдор постоянно пробкада Стамбулда. Ошону эле күлө берем да, ушул 2 минус болгондо Стамбул абдан сонун шаар деп. Ошо мен магистратураны бүткөндөн кийин, ошо магистратурада окуп жүргөндө дагы параллельно иштеп жүрдүм. Ошо ассоциация бар да биякта. Билесиңер да, эми Турциянын текстили күчтүү, анан ошо ар кандай текстильный райондор бар болчу. Анан ошо райондордун биринде ошо ассоциация промышленников и бизнесменов да, ошол райондончу. Анан ошол жакта мындай офисте иштеп жүрдүм. Офис менеджер болуп, ошол эмелерге ошо товарларды жибериш үчүн Россиядан ГОСТРЭ сертификат алынчу да. Ошол менен иштеп жүрдүм. Андан кийинки жумушум тоже ошо текстиль менен байланыштуу болчу. Мен ошо текстильный фирмада иштечүмүн, интернет отделинде. Жана баары эле билет болуш керек, Alibaba деген чоң платформалар бар го. Ошол сыяктуу чоң платформаларда, маркетплейстерде ошо фирманын профайлын алып жүрчүмүн да. Ошо бүт көптөгөн ызычуу жумуштар болчу. Ошо каталогдорду загружать этип, дүйнө жүзүндөгү клиенттер менен баарлашып, кардарлар менен баарлашып, ошо фирманы таанытып, андан сырткары негизи офистин ичинде башка жумуштар менен дагы ошо постоянно ошентип өтчү. Колуңдан телефон түшпөйт, өзүң компьютерди кучактап, бир колуңда уюлдук телефонуң, бир колуңда стационарный телефон болуп, ошентип эметип плотный график болчу. Анан кийин ошо эме деп, ошо үй бүлөмө, анан балам менен дагы көбүрөөк убакыт өткөзөйүн деп, ал жумуштан өз калуум менен чыккан болчумун. Ошо азыркы учурда мен үйдө балдар мененмин, үй кожойкесимин. Ошо. Анан эме тууралуу, бул Жылдыз академиясынын келечек программасына кантип келип калдым. Муну деген бир курбу кызым бар да. Ошонун WhatsApp статусунда көрүп калдым. Достор, келгиле, чогуу айтып окуйлу деп жазып калыптыр. Анан кызыгып, эмне болду экен деп ошол шилтеме аркылуу өтүп келип, анан Айдан айымдын ошо эмесине, инстаграмына туш келдим. Негизи өзүм мурда көп мындай кызыкчу эмесмин да, кызыгым деле жок болчу. IT эмне, там программалоо эмне дегенде өзүм такыр деле билчү эмес экенмин. Ошондо
айдан эженин ошо инстаграмында жана бардык менторлор чогулуп жазып алган видеону көрдүм, ошо чакырыкты уктум. Ошо анан эмелерин шарттарын карасам оңой эле экен да, барып эменки инстаграмга катталыш керек, телеграмга катталыш керек, анан кийинки эмеси болсо там Gmail'дан почта ачып жибериш керек деген эле эмелер болчу. Анан ооба катышып көрөйүн деп эле анан ошо жиберип эле катталып өтүп эле анан окуй баштадым. Бирок чынында ал убакта ITнин аасын дагы билчү эмесмин. Ни HTML, CSS, эмне жөнүндө, JavaScript тем более эчтеке билчү эмесмин. Кандай программалоо тилдери болот деп эч окуп эме билчү эмесмин. Анан ошо Жылдыз академиянын келечек программасына келгенден кийин ошондо акырындан бара ошентип ошоктон үйрөнө баштадым. Анан Мирлан агайдын сабактары башталганга чейин ошо бардык башка студенттердей болуп эле ошо изденип карап анан FreeCode Camp'тен баштадым. Ал учурда болсо Олжобай агай бизди soft skill'дер боюнча аябай машыктырып аткан болчу. Ошо анан кийин Мирлан агайдан сабагы башталды. Анан ошентип ITге киришим башталды десем болот. Раз баарын айтып бердиңиз, төкпөй чечпей. Бир жолу интервьюга чакырылып аттырмын, айтып алайын деппи. IT кандай жагып атабы сизге? Кандай элестеттиңиз эле, кандай экенин Ооба, Азамат агай мен айткандай эле такыр эч кандай мындай маалымат жок болчу да. Мен өзүм кызыгып деле көргөн эмесмин, бирок мындай кичине эметип ошондо эстей баштасам, мен мисалы мектепти, лицейди бүтүп анан ошондо университет тандап университетти ойлогондо менде бир ой кылт эткен болчу да. Манастын компьютерный инженериясына өтсөмбү депчи. Бирок ал убакта деле мындай көп маалымат жок, ресурс жок. Мен өзүм деле көп изденбептирмин. Анан мугалимим дагы Гүлназ койчу, тиги элдер компьютерди тиги курска барып эле 2-3 айды үйрөнүп алып атат, анан сен 4 жыл ошону компьютерди үйрөнүп жүрөсүң деп койду да. Мен дагы ошентип ошо ойдон эле такыр андан ары ал эмени улантпай эле анан дальше по гуманитарной части эле окууга өтүп кеттим да. Анан ошо акыркы жумушуман чыгып атканда дагы биздин бир консультант бар болчу. Ал дагы айтып калды да, эме депчи, Гүлназ, может программалоо тилдерин үйрөнөсүң депчи. Анан ал убакта такыр эч кандай эмем жок болчу, кызыгым аны деле эйтибарга алган жокмун да. Эмне деп атат, кайсы программалоо тилин айтып атат деп. Азыр ойлосом ошо депчи, может ошондой мындай кичине карап көрүш керек болчу беле депчи. Анан азыр кызыктуу болуп атат. Ошо башталганда эң биринчи башталганда ошо акырындан HTML менен, CSS менен акырындан окшошуп келаткан болчу, бирок JavaScript башталганда азыр бир топ эле кыйналып атам деп айтсам болот, калп айтпайын. Ошо анан жарымын түшүнсөм, жарымын түшүнбөй, анан негизи бирок иштин баары менде болгонун деле билем. Жоопкерчиликтин менде болгонун деле. Анткени бул IT оңой эмес. Бизге оңой болот деп деле эч ким айткан эмес. Мындай окуп, изденип, эмгекчил, мээнетчил болушуң керек экен. Ооба, азыр кызыктуу, бирок ошончолук дагы оор болуп атат. Сиз JavaScript дегенде башка студенттер жүрөктөрү түкүлүп кетти окшойт ошол. Ооба, анткени такыр эле ошо чыныгы программалоо тили болгондуктан ооба бир топ эле оорчулуктары бар экен. Көп окуш керек экен, окуу жана окуу. Ошондой эле өз алдынча дагы мындай практика кылыш керек экен көбүрөөк. Тилекке каршы анчалык көп практика кыла албайтам, балким ошондуктан оор болуп атат. Ийгилик каалайм окууңуздарга. 4 ай болду, 4 айдан ашты. Дагы эми чыдай турсаңар, аягына чейин чыгасыңар. Анан биздин долбоор боюнча күздө эмелген ичинде көп жумуш жасайсыз, ошол иштер жөнүндө айтып берсеңиз. Кызыктуу болуш керек. Ооба, ошо мен негизи ошо күздө эмелге марафону башталганда, биз жаңыдан эң башында сиз ошо жар салып чакырып баштаганда
ойлодук. Мен ошо эметип сиздин долбоорлордун арасынан чын айтсам тандай алган жокмун да, көп нерсени жана түшүнө алган жокмун бул долбоор кандай болду экен деп. Бирок өзү эми марафон күздө эмилге болуп аткандыктан деп анан мен ошо күздө эмилге долбоорун тандаган болчумун. Анан ошо иштер башталганда биз ошо бир административдик бир долбоор болгонубузду ошондо түшүндүм. Анан ошо иштей баштадык. Анан сиз ошо жана эң биринчи эле ошо кичинекей эмелерди, мындай дайджесттерди чыгарып туруш керек, там ким текст жазып берет экен да. Анан мен жазып көрөйүн дедим. Негизи өзүм мындай эметпейм да, эми жазып эметчү эмесмин. Ал мектепте эле мурдагы убакта эле сочинение жазып көргөн болбосом, мындай текст менен машыгып деле жазып көрчү эмесмин. Бирок сиз жарайт болот дедиңиз. Анан ошентип акырындан болуп эле эметип жаңылыктар ошентип жазылып башталды. Ошо андан тышкары биз ошо Башат тайпасы менен, Башат долбоору менен башка ушул күздө эмилгеде болгон иштерди көзөмөлдөп өзүбүздүн ошо тайпабыз менен, тайпа мүчөлөрү менен иштешип келебиз. Көп эле кызыктуу жумуштар болуп атат. Мындай мурда такыр мындай угуп көрбөгөн, билбеген нерселерден үйрөнүп, ушундай жаңы кишилер менен таанышып, анан биздин негизи эле ошо күздө эмилге долбоору болобу же келечек программа болобу абдан кызыктуу, таланттуу, шыктуу инсандар көп экен. Ошолор менен мындай көрүп, окуп, билип, мындай бетме бет таанышпасаң деле аябай мындай суктанат экенсиң. Андан тышкары дагы сизде болгон менторлорубуз мындай карап чын эле эметип аябай суктандым да. Мисалы буга чейин мурда билчү эмесмин, таанычу дагы эмесмин да. Анан бирок ушунчалык эмгекчил, мээнетчил, илимдүү, билимдүү адамдарыбыз бар экен. Сиздерге ошон үчүн ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ушундай биздин баштарыбызды бириктирип, ушундай сонун иштерди алып барып жатканыңыз үчүн. Ошо. Чоң рахмат. Албетте сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Сиз башында дайджест жазып баштап, андан соң ошол дайджесттерди жазуу, дейлилерди жазуу, протоколдорду жазуу, адамдарды чогултуп, аларга жетекчи болуп, өзүңүз дагы уже Башаттын главный редактору да болуп калдыңыз окшойт. Биздин тайпалардын арасында чоң киши болуп, чоң компаниянын да бир чоң иштерин алып бара тургандай жарап калдыңыз окшойт. Менин оюмча IT жагынан да билип баштадыңыз көп. Анан эми маркетинг жагынан дагы чоң иштер менен иштеп жүрсүз. Мындайча айтканда даяр кадрда иштегенге балким жетекчилер угуп калса мына Гүлназ айымдын жеке баракчасына жазып жумушка чакырсаңыздар болот. ITни бүтөр замат уже иштеп чоң компанияда иштей алат. Анда эмесе биз ачык микрофон жарыялайбыз. Микрофондорду киргиздирип, бизде бул жакта коноктор да отурат. Бизди угуп, мындайча айтканда түз эфир кол көтөрүп атышат. Гүлназ айым кол көтөрүп атат. Сурооңуз барбы? Ооба, саламатсыздарбы? Мен Гүлназ айымдын ошо дайджесттерин окуганда кадимкидей жаңылыктарды угуп аткандай элестетип окуйм да, ошондой маанайды берет. Жазып атканда сиз дагы өзүңүздү ошо кабарчы катары элестетип жазасызбы? Кандай настроение, кандай маанай менен жазасыз? Ошо бизге берилет окшойт деп ойлойм да. Мен берейин деген суроом, эгерде сиздин ушуга чейинки басып өткөн жашооңуз кино же китеп болуп калган болсо, сиз кандай каарман болот элеңиз? Ал кайсы жанрдагы, кандай темадагы кино же китеп болмок? Кантип сүрөттөп бере алат элеңиз? Чоң рахмат, Гүлназ айым. Аябай кызыктуу, башкача суроо болду, күтпөгөн суроо болду.
Биринчи жаңылыктар кандай жазылат дегенге токтой кетсек, башында бир топ эле оор болду. Анткени Дискорддо аябай катуу иштер жүрүп, анан долбоордон долбоорго чуркап жүрдүм да, чын айтсамчы, ар бирөөнө маалымат топтоп, анан ошол эле учурда мындай кыскараак да жазыш керек болуп атты, бирок тилекке каршы меники болбойт. Анан бир топ эле убактым кетип атты да, мисалы ошол бир эмени жазыш үчүн где-то 3-4 саатым точно эле кетчү да. Ооба, мындай жазып негизи эмеге өзүм калем сап алып, анан чын барактын үстүндө жазганды жакшы көрөм. Ошондо ойлорум жакшы болот. Биринчи ошентип жазып алып, анан телефонго көчүрчүмүн. Ошондой эметчүмүн да, эме окуганга кызыктуу болсун депчи, анан ошондой стилде жазганга аракет кылдым. Эгерде силерге жазса, көз алдыңарда ошондой жандуу көрүнсө, анда мен бактылуумун. Ошо анан мисалы эгерде жашоомдо жазса кандай китеп болот эле, кандай каарман болот элем десем, мен буну ойлонуп көрбөптүрмүн, бирок негизи менин мындай жашоом мындай бир калыпта да. Көп мындай приключениясы жок, мындай эме эмес. Өзүм негизи мен мындай по плану жүргөндү жакшы көрөм да. Анан жөн эле мындай эме чыгарма болмок болуш керек, наверное, жөн эле художественный, приключенческий, детективный там болбой эле. Ошондой эле жөн эле бир арабызда жүргөн жөнөкөй эле бир каарман болмок болушум керек. Чоң рахмат жообуңузга. Кызыктуу болду. Чоң рахмат Гүлер айым, сизге дагы. Гүлер айымдан сонун кызыктуу суроо берди го. Ооба. Дагы ойлонуп көрөм го. Кандай каарман болмок болушум керек деп. Урматтуу угуучулар, коноктор, сурооңуздар болсо, сурооңуздарды бериңиздер. Мүчөсү айым. Микрофон. Саламатсыздарбы, Гутман? Гүлназга сурайын дегем, например, ошо пландаштырып жашаганды, бир калыпта жашаганды жакшы көрөм деп атпайбы? Ошо өзүнүн 5 жылдан кийинки же 3 жылдан кийин мен ушундай кылам деген пландары барбы, же максаттары барбы? Саламатсызбы, Миржас айым, сурооңуз үчүн рахмат. Ооба, негизи мындай, бирок мен мындай алдын ала 5 жылдык, 10 жылдык же 3 жылдык деп аны көп айта албайм. Бирок мындай күнүмдүк жашоомдо ошондой мындай туруктуу болгонду жакшы көрөм да. Анан алдын ала азыр мен ошо башка мындай жашоомдо, башка чөйрөлөрдө мындай баары ордунда деп ойлойм да. Азыркы максатым ошо өзүмдү өнүктүрүп, анан карьерага арнагым келет да. Ошо келе жаткан 5 жылда ошо карьерам боюнча иш алып барууну үмүттөнүп атам. Ошо. Чоң рахмат. Абдан кызыктуу эфир болду. Дагы да улантмакпыз, бирок бизде тайм бар. Бизге түз эфир болуп аткандыктан радио угуучуларыбызга да чоң рахмат. Абдан кызыктуу маек болду, жакшы конок болду. Гүлназ айым, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Ойлогон ой максатыңыз аткарылсын. Дагы көп жакшы нерселер бүтсүн алдыңызга. Чоң рахмат, баарыңыздарга чоң рахмат. Чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Аба кызыктуу маек болду. Баарыңарга ийгилик каалайм. Ушу менен биздин таңкы конок шоубуз аяктайт бүгүнкүгө. Албетте эртең бизде дагы жаңы коноктор күтүп жатат. Эртең бизде конокто Гүлер айым болмокчу. Гүлер айымдын дагы жашоосун, иштерин, ойлорун угабыз. Сурооңуздарды даярдап бериңиздер. Колуңуздар көтөрүп, бир-эки суроо берсеңиздер болот. Баарыңызга ийгилик, көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.